окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей А тамгасын таанытып, 10 жыл билим, таалим, тарбия берип эрезеге жеткирген бул мектеп. Ал эми ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баланын жөндөмүнө, шыгына жараша билим берип, турмуш жолуна салган албетте бул мугалим. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы дагы туурунан миңдеген окуучуларды тарбиялап, уядан учурган Бишкек шаарындагы Узакбай Абдыкаимов атындагы номер 8 орто мектебинин мугалими Гүлмира Канжаева. Гульмира Мукашина Канжаева, у нее педагогический стаж 31 год. В этой школе она работает с 1998 года, то есть 23 года в этой школе. Она является отличником образования. Она, знаете, очень такая учительница требовательная. Сама она очень такая дисциплинированная, поэтому она требует это с учеников. Очень ответственная. То есть все те качества, которые нужны учителю, у нее это имеется. Она как классный руководитель со всеми детьми всегда находит общий язык, как к своим родным детям. То есть с ее стороны очень большое внимание к детям. Поэтому она как учитель, можно сказать, что достигла все высоты. Ну и также она продолжает трудиться. Я думаю, что много лет она будет трудиться, потому что это у нее в характере. Бизге бул эже 5-класстан бери берип келет. Көбүнчө алгебра менен геометрия көп басым жасайт. Жана кызыктуу өтөт, тамаша көйлөө эжекке. Бирок ошол эле жетте строго жана башка эжекелерге караганда кызык өтөт. Ошого көп басым жасайбыз алгебрага. Алгебрадан талап менен көп талап кылат. Мисалы, өзүң даражаңа караштуу канчалык сен деңгээлге окусаң, ошончо эле баа коет. Мисалы, көтөрмөлүк баа койбойт же оценканы түшүрбөйт да. Ошосу менен мага жагат. Мисалы, 4кө окусаң, сага железно 4 коет, 5кө окусаң 5кө коет. 4кө жетпей калсаң 3 коет. Ошого биз стимул болуп 4кө аракет кылабыз. Негизи ар бирибиз биринчи мугалимибизди унутпай анын элесин дайым эстеп жүрөбүз. Педагогика деген сөздү грек тилинен которгондо балдарды алып баруу дегенди түшүндүрөт эмеспи. Бул кесип адамдын чын дили менен берилүүсүн талап кылып, кээде убактына жана ден соолугуна зыянын тийгизет. Бирок бул кесипти туура алып барууну билген адамга ал өтө чоң күч-кубатты жана энергияны тартуулап, адамды өзүн башкаларга дагы керек экенин сезүүгө жардам берет. Эжеке мындай сырттан өтө мээримдүү көрүнөт. Сабактарды өтө жакшы деңгээлде өтөт. Жакшы болгула, жаман болбогула. Сабак аткарып келгиле. Өзүм менен деле жакшы аткарып келсем 4кө же жооп бергениме караштуу. Аткарбасам 2 ат. Чачтары, чачы башка желекерлик, мисалы, бардыгы эле эжекеники чачы кара. Мисалы, сразу эле билесиң да, что Гүлмира эжеке экенин, чачы сары болгонунан, чачы кыска экенинен, анан строгий классика кийет. Ошол менен айырмаланат. Биринчи биз башталгыч класста окуп жүргөндө, бизден чоң эжелер, чоң класстагы айтчу окуучулар өтө кандай айтсам, урушчаак эжеге туш болуп атасыңар, силерге мындай орусча айтканда не повезло дейчү да. А бирок биз класска кирип отурганда, анан бир аз сүйлөшүп таанышкандан кийин бизге мындай андай эмес экен да. Башка класстарга ошондой орусча айтканда строгий болушу мүмкүн, бирок бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Ал талапты бекем койгон күчтүү мугалим.
эмесе сөз башынан болсун. Гүлмира эже 1967 жылдын 22 январында Нарын облусунун Ат башы районунда малчынын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал кереметтүү тоолордун курчоосунда айланасын боп-боз топурак каптап турган сыйкырдуу таштак жерде наристенин сыйкыр күлкүсүндөй шыңгыраккан дарыясы бар Ат башы районунда жаштайынан билимге умтулган зээндүү болуп эс тартат. Атам Канжаев Мукаш, мен ошо окууну жаңыдан бүтүп аткан кезде кайтыш болду. Апам болсо Канжаева Турдукан, ал апабыз ушу өтүп кеткенине 5 жыл болду. Атабыз өтө мындай тарбияга катуу, орусча айтканда баягы строгий киши болчу. 11 тууганмын. Бирок ошо 11 туугандардын мен 7-симин деп атпаймынбы. Мен ошо ата энемдин көп тарбиясын азыр биз ошо кээде ошо балдарыма да колдоном да. Көп жактан тарбиялаган экен. Могу тамак жөө маданияты, бир эле мисал келтирсек, бизде Нарында баягы 5 бармакты көп жейт эмеспизби? Сууктугуна байланыштуу. Ошо 5 бармак жеп бүткүчөктү балабыз да азыркы өзүбүздүн балдарды карасак, суу ичкибиз келсе туруп барып суу ичип кетебиз, кайра келип отурабыз, толук тамак жеп бүтө электе. Ушундай салыштыра берем да, биз ушу 5 бармакты ошо өзүнүн эрежеси менен жечип экенбиз дейбиз. Ошо ата энебиз пат-паттан ошо 5 бармак кылчу экен. Анан баягы суу сап турсаң дагы, суу ичким келип, жарым ичким келип турса да, ошо биздин атабыздын катуу мүнөзүнөн ошо толук до конца баягы тамакка бата кылып, анан колго суу куюп, туруп кетмейинче ошо чыдап отурчубуз да. Чыдап отуруп ошондон кийин анан туруп барып анан суубузду ичип же жармабызды ичип ушундай кылчубуз. Анан негизи мындай калп айтпагыла деп тарбиялаган ата энебиз. Калп айтпагыла, болгон нерсе сыртыңарда болсун деп. Ошол тарбияны да азыр мен балдарымдан талап кылам. Өзүм дагы ошо калп айткан адамдарды жаман көрөм. Бардык сабактарды мыкты окуганы менен математикага болгон кызыгуусу өзгөчө эле. Ал Тургай бул предметтен берген мугалимин кумир тутуп, анын ар бир сөзүн таамай так жаттап алчумун дейт. Ошентип 8-классты өзү туулуп өскөн айылындагы орто мектепти аяктап, андан соң Бишкектеги номер 1 мектеп интернатка келип 10-классты аяктайт. Оңой менен мага 5ти койчу эмес. Бирок ошо алчумун, бир анда санда, бирок ал кишиден 4 алганы ушу мен 5 алгандай болчумун да. Анан балким ошол эженин дагы сабак берген, мен ушу мугалимдик кесип тандааныма да таасири тийдиби? Математикага болгон кызыгуусун байкаган улуу агасы математика боюнча көп маалыматты берип, кошумча окута баштайт. Ал эми орто мектепти аяктаган соң Каракол шаарындагы жогорку окуу жайга тапшырат. Озон Фрунзе шаарында окуп жүргөндө ошо эң улуу агам Аттокур Албайкем ошо менин математикага жөндөмдүүлүгүмдү байкап, ал дагы өз убагында Албайкемде раматылык болуп кетти, бирок өз убагында ошо мен окуп жүргөн мектепте абдан жакшы окуган экен, математиканы жакшы өздөштүргөн экен. Анан ошо мен математикага жөндөм барын үй тапшырмама жардам берип атып, математика жөндөмдүү экенимди байкап, анан ошо байкем дагы ушул мугалимдик кесипти тандаганга дагы ошо түрткү болду деп айта алам. Азыркыга чейин ошо байкемдин ошо математикадан кээ бир түшүнүктөрдү, ошол кезде эле үйрөтүп кеткен түшүнүктөрдү ушул убакка чейин балдарга колдоном. Мен ушу Бишкектен окуйм тапшырам деп ойлогом, бирок мен кандайдыр себептер менен ошо байкем ошо Караколго тапшыр деп. Эх, студенттик кез, жашоодогу эң бир керемет, кийинки турмуш пайдубалын түптөгөн мезгил эмеспи? Ал кездеги ар бир күнүбүз азыркыга чейин көз алдыбызда тартылып турары бышык. Каарманыбыз да мындай күндөрдү көп өткөрдү. Билимдүү, адам баласына тиешелүү деген бардык жакшы сапаттын ээси болгон, өңдүү, келбеттүү кызга кимдер гана ашык болгон жок. Деген менен Гүлмира эженин жүрөгүн бир гана инсан багындыра алды. Башкача айтканда, балдардын атасы жолдошу. Окшош кесиптин ээси болгон бул үлгүлүү байлар алгач эмгек жолун бир мектепте, бир айылдан баштайт. Башкача айтканда, Тажик Республикасынын Жергетал районунда 3 жылга жакын үзүрлүү эмгектенишет. Биринчи эмгек жолубузду ошол жактан баштадык. Андан кийин 3 жыл иштеп келгенден кийин
жолдошумдун кичи мекени Ысык көлүнүн түп районунда Талды суу деген айылда иштедик. Аяктан 3 жыл иштегенден кийин анан ушул Бишкекке келип 97-жылдан баштап ушул номер 8 орто мектепте ишимди аркалап келатам. Азыркы менин бүтүрүүчүлөрүм ушул мектептен ишимди баштаганы 4-үнчү бүтүрүүчү класстарым. Буга чейин 3 бүтүрүүчү класстарды бүтүргөм. Классым азыр 8 класс болду. Классым мага абдан аябай жагат. Негизи класс жетекчилик бул экинчи эне болуп эсептелет да балдар үчүн. Себеби жашообузда күнүбүздүн бир күндүк күнүбүздүн жарымынан көбүн ушу мектепте өткөрөбүз. Анын алгачкы коомго балдар дүйнөсүнө аралашуусу так ушундай башталат. Андан кийин Гүлмира эже Союз өкмөтүнүн татаал талаптарына туруштук берип, ар бир ишти кылдаттык менен кылган, анык жетишкен кадр экенин байкаган алдыңкылар анын экинин бири аткара албай турган жоопкерчилиги мол болгон жумуштарга дайындайт. Бул ишти кылдаттык менен кылып, кесибим мугалим, милдетим балдарга татыктуу билим берүү деп жүрүп, убагында апама көңүл бура албай калдым деген кайгысы менен да бөлүштү. Бир убакта ошол ачык сабактарга даярданыш керек болуп, бир убакта ошондой ачык сааттарды көрсөтүш керек болуп, анан ошол мезгилде апам да үйдө болуп, ошо жана бир өкүнгөн жерим, ошо апама көбүрөөк көңүл бурбай. Көрсө ошо апам мени күтүп, кызым келсе эртерээк анан баягы жалгыз анан менен эрмектешип сүйлөшсө деп күтүшкөн. Мен болсо ошол убакта келип эле кеч барам, кеч барганыма карабай кайра эле баягы тамак берип коюлуп, анан түнкү саат 1ге чейин, 2ге чейин отуруп ошо апам менен кенен сүйлөшүп, мүмкүнчүлүк таппай эле көбүнчө ошо ишке ошол кездерде кыйналдым. Ошол кезде кызым да кичинекей болчу, ошол так эсимден кетпейт. Ошондон кийин ошо мамлекетибиз бизге баягы СССРдин учурундагындай 18 саат ставка кылса, бизге мугалимдерге шарт түзсө деп мындай кыялданып кетебиз да. Себеби 18 саат ставка менен биз көп сабакка дагы мындай толук кандуу даярданганга мүмкүнчүлүгүбүз болот экен. Үй бүлөбүзгө да көңүл бурганга мүмкүнчүлүк болот экен. Бул албетте өкүнүч жагы. Ал эми мугалимдик кесиптен алгач жолдошумду, сүйүктүү балдарымды, бир туугандай болгон кесиптештерди, окуучуларды негизи эле өз ордумду таптым деп кошумчалады. Ал эми кесиптештери болсо Гүлмира эженин темирдей тартипти бекем кармаганын, өздөрүнө үлгү катары алаарын жашырбайт. Жап-жаш болгон мугалим болчу, мына азыр ошол эмгегинин үзүрүн көрүп келатат. Мына мындан 2 жыл мурун Эле Картунун мыктысы деген наам алды. Райондук шаардык кеңештин ардак грамоталарына ээ болду дегендей, мына эмгегинин үзүрүн көрүп атат. Бул окуу жайларга кеткен окуучулар кайра келип эжекесине рахмат айтып атышат. Сиз жакшы окуткан экенсиз, мына тияктан кыйналган жокпуз. Бардыгы ушул сиздин айтканына өткөн эле темабызды өтүп атабыз дегендей болуп атышат да. Келип рахматын айтып кетип атышат. Бир аз жумшактык кылган окуучунун шартына караган учурлар болуш керек да мугалим тарабынан. Анан Гүлмира эже эмнегедир ушул сапатты көп өтө тактыкка талап кылып, анан окуучуларды мындай билимин баалоодо ошо өтө принципиалдуулукту колдонуп коет да. Башкача айтканда, жалал 4-5ке окуган окуучу бир эле сабактан, бир эле математикабыздан 3 болуп калат да. Анан эжеге баягы класс жетекчи катары келип, эже ушундай болуп атат, сиздин сабактан окуучуга стимул берели, балким мында 4 алса кийинкиде мындан дагы жакшы окуйт деп мындай суранган учурларда Гүлмира эже окуучунун деңгээлин бир канча факты менен, мына ал окуучуң момундай, мен буга жөн эле 4 кое албайм. Бул окуучуңа 4 койгон учурда мен бул окуучуга 5 коюшум керек. Анда 5 койгон окуучуларга мен 6 коюшум керек деп ушундай бир принципиалдуулук менен ушундай мамиле кылган учурлар болот да. Ана биз чоң адамдар, мугалимдер баягы сезсек керек, анан окуучу үчүн айрым учурда мындай удар, сокку болуп калышы мүмкүн. Ошол сабакка болгон кызыгуусу жоголуп калышы мүмкүн. Ой, математикадан мен 3 алсам, мейли рус тилден эле 3 ала берейин деген учурлар болуп калышы мүмкүн да эми. Анан көпчүлүк учурда ушу Гүлмира эжени ушул принципиалдуулук жагынан, баа жагынан жумшарта албай келебиз. Мен эле эмес, көп эле класс жетекчилер.
бул эми Гүлмира эженин анан адам катары, мугалим катары Гүлмира эжеден таптакыр адам катары кемчилик көрө албайм да. Кандай мугалим болуш керек, кандай талаптарга жооп бериш керек, ошол талаптын баардыгын ашыгы менен аткарган, талапчыл мугалим деген атына толук кандуу жооп бере алган мугалимдер деп эсептейм. Көпчүлүккө темирдей тартип жага бербеси чындык. Бирок бул мүнөз өз ишинин мыкты адиси жана окуучуларынын келечеги үчүн күйгөн гана мугалимге таандык сапат экени талашсыз. Анткени каарманыбыз да өз балдарынан сыртта окуучуларынын келечеги үчүн күрөшөрү анын басканынан, сүйлөгөн сөздөрүнөн билинип турду. Мен өзүмдүн математика кесибим абдан жагат. Баягы кесибибизде да бизди тарбиялап салабы, өтө мындай ишибизге жоопкерчилик мамиле кылат экенбиз, өтө тактыкты, чындыкты талап кылган мугалимдерден болуп калат экенбиз. Ошого жараша балдар дагы ошо биздин ошо айрыкча менин ошо ишке өтө жоопкерчилик мамиле кылаарымды билип, өтө үй тапшырмага анан негизи эле мен тараптан берилген тапшырманы ошо убагында аткарганга аракет кылышып, ошо менин талабыма жараша окуганга аракет кылышат. Кызым өзү мындай ак көңүл кыз, анан бирок характери менен да мындай кандай десем, мугалим буга чейин кызым орус класста окуп келген. Анан кызымды мен кыргыз мектепке которгом. Ал жактагы мугалим менен бул жактын мугалимдерин салыштырсам өтө мындай деңгээли жогору да. Потому что себеби менин кызым ал жерде аябай өзүнүн немесин мындай характерин аябай жоготуп таштаганда, эжекеси аны артка тартып, ушинткан бул жерде андай жок экен. Эжеке аябай жакшы мамиле жасайт. Ошончо өзүн эркин сезе баштады. Ооба, эркин сезет, жакшы. Себеби мен көп байкагам, бул эжеке сабактарына да катыштым. Сабактарына катышып көрдүм. Балдарга аябай кылдаттык мамиле жасайт экен. Анан педагогикалык немеси аябай күчтүү экен. Гүлмира эже быйыл 54 жашта. Ал талыкпаган эмгегинин аркасынан алдыңкы деген атак даңктын дээрлик баарын имерди. Бул анын бала күндөн бери билимге умтулганынын себеби. Анын ар бир сүйлөгөн сөзү, эл алдында өзүн алып жүрүүсү, бир тууганга кылган мамилеси, ар бир ишке кылдаттык менен киришүүсү келечек муунга үлгү десек жаңылышпайбыз. Мен бактылуумун деген Гүлмира эже элдин алкышы, батасы мени ушул даражага жеткирди дейт. Бир учурда мектеп түйшүгү, аны менен катар эле өзүнүн балдарын эл керегине жараган адис кылып тарбиялоо кез келген адамдын колунан келе бере турган иш эмес. Каарманыбыздын да сыймыктанар кызы, уулдары бар. Азыркы тапта ал небере жытын жыттап, келин кыздарынын колунан чай ичип төрдүн көркө. Силер бар, чырпыгым бар, канаатым бар. Силер бар, канаатым бар, сыймыгым бар. Өрнөктүү өмүр сүрсөңөр дейм, силерге мына ушундай урааным бар демекчи. Гүлмира эже балдары жөнүндө сөз козголгондо, анын бактылуу экени сөзүнөн, уртундагы жылмаюусунан байкалып турду. Бактылуумун себеби балдарым бар, эң негизгиси бизди сүйүп тосуп алган. Неберелүү болдук, неберелерим бар, бизди кубантып күлдүрүп турган. Эң сүйүктүү кесибим бар, мугалимдик. Мектепке кубануу менен келип балдарга билимимди арнап, ошо берген билимимди классымдан жооп берип, кайра ошону өздөштүрүп алып кетип атса, ишиңден ийгилик деп кубанасың. Билбей аткан болсо, же мурунку эле айтып аткан нерсени кайра айтып бере албай атса, анда да капаланасың. Деги кайсы жеринен мен балдарга жеткире албай атат болдум экен. Дагы эмне кылып, кандай жол менен балдарга жеткирсем болот экен деген мындай изденүү ойлор сөзсүз түрдө калат жүрөгүңдө. Бактылуумун, ден соолугубуз бар. Адам баласынын эң биринчи бактысы ошо үй бүлөдө. Анан үйгө мектепке келгенде жакшынакай бирибизди бирибиз түшүнгөн, бирибизди бирибиз
туура кабыл алган сүйүктүү коллективим бар. Жер асманга созулган узак баян, желдей учкан мезгилде узатпаган, бар адамга бакыттан нур тараткан, бактысы зор, түйшүгү көп өмүрдү кучактаган, адамзаттын жүрөгүн жылуулаган, ар бир заттын тулкусун сулуулаган, эченердик эргиткен эмгек таңы, эртеңдерге закымдап коюулаган. Сиз бактылуу ыр менен, балдар менен, эл бактылуу сиздей болгон эже менен.